Бааралашуу бул өзүнчө бир керемет. ТНТ Кыргызстан буум шоу берүүсүн. Мен Эмир. Жана Аида менен баштайт. Биз менен болуңуздар. Тынч отуруу деп койсуң. Көп сүйлөбөдү. Болбосо отурбасын. Болбосо доскага чыгасың деген. Музыкалык билимиңиз канча сиздики? Бирок негизи ар бир мен ырчы болом деген адамга музыкалык билим керек деп ойлойм. Сени күттүм ай, жүрөгүм ооруйт сага жете албай. Билем, бирок бичиги ошо. Күттүм ай. Иә. Таанышпы? Биз Джонини бираз жазалайлы. Ай, прическаңды оңдочу. Анан сүйлөгөн сөзүң сөздөрүң ордунда эмес, көбүрөөк оку дейт. Чыңгыз Айтматовдун Сынган кылыч романы жагабы? Муну мектепте окуп жүргөнүбүздө окуганбыз. Жагат албетте. Хатико киносун дүйнө жүзү күтүп көрөт. Ал эми Күттүм айрын Орто Азия сүйүп угат. Бүгүн бизде конокто обончу, аткаруучу, эстрада жылдызы Джонни. Башкалардан айырмаланган өтө өзгөчө мүнөзү бар. Көпчүлүк күткөндү иттей жаман көрсө, бул жигит күтүүдөн тажабай келет. Ошого убай тоор сүйгөнүн да күтүп жүргөн убагы. Анан да сүрөттү укмуш тартат. Гитарада ойносо муздаган жүрөктөр жылыйт. Бул жигит Жаныбек Жеңишбеков. Ооба, чын аты ушундай. Аны биз Джонни деп тааныйбыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, Джонни бүгүн бизде конокто. Айтыңызчы, эң эле биринчи суроом ушул болсунчу. Джонни деп кайрылайынбы же Жаныбек? Джонни деп кайрылабыз. Аха. Анткени мектепте окуп жүргөнүбүздөн бери, студент болуп жүргөнүбүздөн бери досторум бар эле Джонни деп кайманап, эркелетип калышкан. Кличка деп коет эмеспи? Ошончо Джонни болуп калган. Мындай учур болобу? Бирөө чалып анан, "Ай, Жаныбек" десе, Жаныбек жок деп өчүрүп койгончу. Жок болбойт. Андай жок, Анда биз эфирдин башында эле эфирибиздин шартын түшүндүрүп кетели. Биздин эфирдин шарты, тартиби, эрежеси Тынч отуруу деп койсуң. тынч отуруп, көп сүйлөбөдү. Тынч отурбасын. Болбосо доскага чыгасың деген. Кенеден айтайын, 7 мүнөттүк баарлашууда маекте ооба деген сөздү 2 эле жолу колдоно аласыз. 3 жолу колдонсоңуз биз чара колдонобуз. Бул жакка чыгып мүмкүн отжимание кылып калышыңыз мүмкүн, же болбосо бийлеп калышыңыз мүмкүн, же болбосо оюңузга бир келбеген нерселерди биз сизге тапшырма беришибиз мүмкүн. Даярсыз? Хорошо, даярмын. Даярсыз? Даярбыз. Кеттик анда. Ооба. Ырды хит кылыш үчүн хайп керекпи? Ырды хит кылыш үчүн Эмне чара колдоносуз? жок, хайп деген негизи башка го деп ойлойм. Хайп болуш үчүн бул баягы кебетени башкача образ менен чыкканда бул хайп деп ойлойм. Ырды элге жеткизүү үчүн ырдын сөзү, обону, аранжировкасы, анан аткаруу бардыгы түп келиш керек. Ошондо элге жетет деп ойлойм. Сиздин репертуарыңызда канча чыгарма бар азыр? Жарыкка чыккан ырларымдын бир 6 бар. Жарыкка чыга электери мен дагы көп. Өзүмдүн 25-30га жакын автордук Ушу обондорум бар. эң эле элге жаккан ырыңыз Күттүм ай болду, Дагы качан хит чыгарайын деп ойлойсуз? Качан Күттүм айга жетет эми башка ырлар? Эми Күтүп атасыз. Качан бул ырларым Күттүм айга жетип калат деп аны күтүп айтыш кыйын атасыз. экен. Негизи моолорум чыгат, моолорум хит болот деп айтуудан биз баш тартабыз да дайымачы. Эл тандайт. Эл таза, эл өзү билип тандап алат да. Эң башкысы ошо баягы сапаттуу кылып чыгарууга аракет кылабыз. Жакшы, анда кичинекей Джоннини дагы бул жакка кошуп кетели. Инстаграмдагы кичинекей Джоннини. Ал идея кайдан келди сизге? Ал жөн эле үйдө отуруп эле баягы Snapchat деген программа бар го, ошол жерде маска Балекетпи? Маскаларды бетиме тагып атып анан улам түрлүүлөрүн тагып атып, кемпир, абушка, башка ачкичен же рэпер боло бересиң го. Анан эң аягында ошо кичинекей баланын бети чапталып калды өзүмө жагып анан мындай эле жөн эле тартып көрөйүнчү деп тартып 15 секунд алып сүйлөп. Ушу кичинекей баланын образын чыгарып жаратып атпайсызбы? Ушул сиз кыздуу же бир уулду болгуңуз келип жүрөт окшойт Сөзсүз түрдө. Оо, жакшы. Ошол идея өзүңүздүкүбү? Маска меники эмес, маска Snapchat'тыкы, бирок идея өзүмдүк. Идея өзүңүздү жараттыңыз. Жакшы. Тагып турган ачкиңиз өзүңүздүкүбү? Өзүмдүкү. Эч кимге тиешеси жок, өзүңүздүкү. Эч кимге тиешеси жок, өзүмдүк. Жакшы. Анда Үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Кызык болуп жатат да. Азырынча жүрөк бош, бойдокмун. Башка эле бир темада сүйлөшүп атсак байкадыңызбы? Бойдокпуз да.
түзүлө кирип бардык анда. Эми кызык болгон сурап Үй жатам. бүлөдө 6 бир тууганмын. Мен 5-симин. Бардык эжем, карындашым 3 байкем бардыгы тең үй бүлөлүү. Жалгыз мен эле азырынча бойдокмун. Музыкалык билимиңиз канча сиздики? Музыкалык билим мен Нарында окуп жүргөн кезде, мектепте окуп жүргөн кезде параллельно музыкалык мектепте окугам, ал жактан Комузда 5 жыл сабак алгам. Ошондо сиз нарындыксыз. Нарындыкмын. Жакшы болот дөрүс. 5 жыл сабак алгам. Андан кийин ал жакта бүтүп келип, бул жакта Бишкекте Мураталы Күрөкеев атындагы окуу жайга тапшырып, ал жактан гитара бөлүмүнөн сабак алгам. Анан кошумча пианинодан сабак алгам. Сиз Вокалдан билимиңиз жок. Вокалдан билим алган эмесмин. Эми уланта берейин. жакшы. Токотер жерин сурайм. Сиз ушу музыкалык билими жок ырдап чыккандарга кандай карайсыз? Же сөзсүз түрдө музыкалык билими болуш керекпи? Негизи музыкалык билими жок аябай таланттуулар дагы бар. Менин досторумдун арасында эле бар андайлар. Музыкалык билим, музыкалык жакта окуган эмес, эч жерде бирок ырдаганы ошо окугандардан дагы өйдө ырдагандар бар. Бирок негизи ар бир мен ырчы болом деген адамга музыкалык билим керек деп ойлойм. Репертуарыңызда канча клибиңиз бар? Репертуарда азырынча 4 эле клибим бар. Чыгармаларыңыз ырлардан. Ырларыман алто, ошол алтонун 4-өсүнө клип тартылган. Көбүнө тартыла элек. Андагы буюрса жакында көп ырлар чыгат, көп клиптер чыгат. 4 клиптин эң көп каражат кетирген клибиңиз? Бүттүм айга кеткен. Бүттүм айга. Эмнесинен өзгөчөлөнөт? Ал жакта оборудование, кымбат оборудование алганбыз. Свет, жанагы техникага көп акча кеткен. Көлгө барып ошо тартып келгенбиз, ошо бардык расходтордун баарын кошкондо баш аягы бир $3,5 миң кеткен. Мына 6-7 мүнөттүк маекте сиз бир жолу дагы бир эле жолу ооба дедиңиз. Экинчи жолу ооба деп айткан жоксуз. Сиз аябай байкагыч экенсиз. Ошон үчүн монтип кысылып атканыңыз ошондон болду. айта албайм деп. Азаматсыз бар болуңуз, анда бир музыкалык тыныгуу кыла алдык, анан маек уланталы. Келиңиз. Жарык болуп жашоомдо жаралдым, жаркынымде эркелеттим, сүйө алдым. Жаным менин жаркыраган алтыным, жарды кылып кимге мени кыялды. Мен сени күттүм ай, жүрөгүм оруп турат сага жете албай. Мен өзүмдү издеп келемин, таба албай. Ал олоттой жанып күйдүм ай, неге мен жалып сени мынча сүйдүм ай. Мен өзүмдү күтүп келемин, тажабай. Жүрөгүм жакындатпай эч кимди, жүдөптү го жүрөгүм бару сезилди. Жаңгыр болуп төгүлүп ыйлап келе, жабыркаган жүрөгүмдүн эгесин мен сени күттүм ай, жүрөгүм оруп турат сага жете албай. Мен өзүмдү издеп келемин, таба албай. Ал олоттой жанып күйдүм ай, неге мен жалып сени мынча сүйдүм ай. Мен өзүмдү күтүп келемин, тажабай.
Özüngdü güttüm 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 ay Жүрөгüm ооруп турат сага жете албай А мен өзүмдү издей беремин таба албай Men özümdü kütüp gelemin acabay Men özümdü kütüp gelemin acabay Мына ушул күттүм ай чыгармасын эң эле жүрөккө жеткиликтүү ырдаган бүгүн бизде конокто дагы бир жолу эскертип кетели. Джонни, айтыңызчы, машина менен жүрөсүзбү же жөө жүрөсүзбү? Азырынча жөө жүрөм. Көчөгө чыккандагы элдин реакциясы кандай? Жакшы. Же азыркыдай эле мондай жамынып алып ушундай кысылып, Ачкени чечпей жүрөсүзбү да? Жок, энеркин эле жүрөм. Кээде баягы кетип баратканда артыман ырдап калышат менин ырымда. Карасам жаш кыздар же балдар болуп калат, барып учурашып, алар менен сүйлөшүп, айтышып. Өзүңүз барасыз. О, Сиз менен мындай сүрөткө түшүп алалы дегендер да болот да. Сөз болот, ооба. Түшөсүз. Көбүнчө тойлордо же көчөдө кетип атканда ушундай. Ошондогу сиздин эң эле жакшы көргөн кыймылыңыз кайсы сүрөткө чыкканда көрөм мындай, көрөм мындай, көрөм. Мен сразу эле күлүп туруп эле. Кичинекей Джонни. Жакшы, анда биз дагы шаар тургундарынан бир аз Сиздин сүрөтүңүздү алып, шаар тургундарынан сурап көрдүк. Анда биз рубрика кезек берсек. ооба, канчалык деңгээлде сизди тааныйт? Бул Джонни. Күттүм ай. Кайсырын билесиз? Күттүм ай деген бир. Ырдап бербейсизби? Башым билбейт экен. Бул Мен сени Мен сени күттүм 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 ай жүрөгүм ооруйт сага жете албай. Билбейм, бирок бичиги ошо. Гүттүмай. Иә. Таанышпы? Гүттүмай. Джонни Гетесин көп таанайм. Гетесин көп таанайм. Ырын билесиз да? Мен сени күттүм 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 ай. Ооруп турат сага жете албай. Мен өзүңдү издей берем таба албай. Джонни. Кайсыларын билесиз? Күттүм ай. Джонни болуш керек. Кайсыларын билесиз? Джоннинин күттүм ай деген элерин Ырдап билем. бербейсиз бираз? Джонни. Муну тааныйм точно. Джонни эме Кайсырын билесиз? күттүм ай деген бар. Билесизби? Аткарып көрөсүз бираз? Жок. Джонни өзүм инимде бол. Таанабайм. Ырын билет экен бирок атын билбейм. Кайсы ырын билесиз? Күттүм ай ыры ошол. Заман бапуларды угасызбы? Ооба. Бул мырзанын. Аны да таанабайм. Күттүм ай ыры, же Мария ыры тааныш эмес, Кайсы ырын билесиз? Джонни. Джоннинин кайсы ырыларын сизге тааныш? Күттүм ай деген ырын билем. Анан күттүм ай деген ыры тааныш. Күттүм ай деген ырды мындай радиолордон угуп калгам анан. Мындай на лицо кимирдайм, интерес кармаган. Бул да ырчы жигит, бирок атын билбейт экен. Кайсы ыры менен таанылды сизге? Күттүм ай беле, ушундай ыры бар. Жок таанайм. Тааныбайсыз. Мына Джонни, Өтө жакшы. сиздин чын эле башка чыгармаларыңыз барбы же жөн эле айтып атасызбы? Элдин баары күттүм ай эле. Башка чыгармалар бар. Эми эң эле популярдуу болгон ушу күттүм ай ыры. YouTube'да эң эле көп просмотр алган. Башкаларын популярдуу болгон жок мынчалык. Ал эми баягы эмне себеби эмне экенин билбейм. Бирок эми кийин да ушундай популярдуу чыгарсак деген жакшы пландар бар. Пландарыңыз бар. Анда биз дагы маегибизден мындан ары улайлы. Азыр бизде алдыда бир кызыктуу оюнубуз бар. Ага чейин 2-3 секунддук тынык кылалы, Бум шоу берүүсүндө кызыктуу оюн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Келиңиздер эми жалпыбыз жакыныраак отуралы дагы мен кызыктуу оюнду түшүндүрүп берейин. Джонни, кайсыл музыкаларды, кайсыл жанрды көбүрөөк угасыз? Түрлүү көрөм.
түрлүү угасыз. Дүйнөлүк эстрадада кимдерди угасыз? Эд Ширан, Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон. Ошол Эд Ширан, Майкл Джексон, Джастиндин ырлары азыр коюлбайт. Андан башка ырлар тандап койгонбуз. Shazam деген приложение билесиз да? Ооба. Shazam деген приложение ал деген 3-4 секундта кайсылыр ыр болуп атканды табат. Сиз дагы жетишсеңиз жетишип калдыңыз тапканга. Таппай калсаңыз бул шокер сиздин колуңузда. Түшүнүктүү? Даярсыз да. Азырынча канчада турат биздин шокер? Азырынча ар бир таппай калган сайын бирден кошуп кете берем, Күчтүү боло баштайт. Бир аз күчтөп баштайм. Азыр иштеп атабы? Ай. İşte adam. Anda biz muzikanı sıranalı dağı muzikanı boluşunca katı koyup verseniz biz baştaylı. Birinçile muzikamız. Katı. Tapay kaldı buna. Stop. Таптым. Bizde Shazam tav aldı. Birinci. Shazam менен эме, Ооба, biz Shazam menен tav aldık. Spektakl akончында Полина Гагаринанын ырын тапты. Ошон үчүн биз Джонини бул жерден жеңилди дейли да. Болду. Түшүнүктүү болду. Окшош кетти бул. Никто не знает, распускает слухи зря деген. А студия окшош кетти просто башталыш. Сиз азыр айтканы дагы биз тура эмес жооп айтмак экенсиз. Спектакль окончун турбайбы? Ана биз кийин кыргыт Анда көбөйтөбүз дагы. Мен көбөйтпөйүн деп чечтим. Ооба, көбөйтпөйүн деп чечтим. Себеби азыркы ушул эле турган баланс Джонини канчалык кыймыл атканын көрдүм. Анда улантабыз кийинки. Атабеков, жалынам. Тамаша. Shazam силерге жокпу? Ооба, бизде жок. Бизде жок. Биз конокту сыйлайбыз, ошон үчүн атайын келген конокко ушундай устукандарды беребиз. Конок койдон жоош дейт. Ошон үчүн сиз эмнеге менде бар, эмнеге силерде жок деп чыгып байлабыңыз. Биз кийинки чыгармага өтөлү? Кеттик анда, кийинки чыгарма. Бьянка. Кайсылар? Ачо-чо дегени? Ачо-чо азаматсыз. Бул Бьянка болчу. Shazam да жетишпей калды тапканга, Shazam ооба жетишпей калды. Анда кийинки чыгармага өтөлү. Бул Мадонна. Жок. Жетишпей. Лара Фабиан. Эмеспи? Жетишпей калдыңыз. Ким экен? Тилекке каршы. Бул Лара Фабиан болчу, бирок сиз жетишпей калдыңыз. Мен телефонду ооба күтүп турдум. Бул чыккандан кийин дагы Тилекке каршы. Ошон үчүн эми эмне кыл дейсиз? Сиз ушу даяр болуп турушуңуз керек экенде, ушу жетишпей калдыңыз дегенди укканда элечи чочуп кетип атасыз. Жакшы. Анда биз улантабыз. Жакшы элеби? Өзүңүз жакшы сезип атасызбы? Азыр кичине кулайын деп атам. Жакшы. Таянып туруңуз анда. Уланталы. Биздин Shazam приложениеси даяр. Джони даяр болсо кеттик. Кайрат Нуртас, Күттүм ай. Деп ойлойсуз. Джони Күттүм ай болчу ана. Бул Кайраттын сиздин ырыңызды жаздырып чыкканы сиздин түшүңүзгө кирди болуш керек. Эмнеге? Кийинкиси. Бир, эки, үч. Мен укпап турмун муну. Укпай калдыңызбы? Стоп. Укпап турмун мен. Бул түрк туугандарыбыздыкы болчу. Ооба, бул биздин Shazam приложениябыз тапты. Мынакей биз көрсөтүп да коелу. Түрк 150 150 деген чыгарма болчу. Ооба, ошон үчүн эмне кыл дейсиз? Жакшы, Анда оюнубузду уланталдагы кийинки чыгармага кезек берели. Биздин приложениябыз даяр. Даярсызбы? Даярмын. Кеттик анда, кийинки чыгарма. Бул Human Rainbow Man. Азаматсыз биздин тиркемебизди тапканга жетишкен жок. Тилекке каршы. Мен буларды ырдайм өзүм дагы. Ооба, сиздин кайсыл бир жерде ырдап атканыңызды мен көргөм. Ооба. Бул адресин айтпай эле коеюн, Дарегин айтпайлы. Кийинки чыгармага кезек берели. Бул Димаш Кудайберген, Любовь уставших лебедей. Игорь Крутойго таандык. Игорь Крутойго таандык. Ооба. Чогуу таптыңар биргеликте. Ошон үчүн бир аз чогуу. Биринчи айтканмын. Жо мен бир аз зеригиш топ кетти анда. Эмоция кылып калды. Ооба. Даярбызбы? Кеттик анда кийинки чыгарма. Бул Найна. Казакча ырда билем. Анан Кайрат Нуртас. акыркы жооп. Мен таптымбы?
Сиз жетишпей калдыңыз тилекке каршы. Бул Кайрат Нуртас экенин чын туура таптыңыз, бирок кайсы кайсылыр бир экен? экенин айтканга жетишпей калдыңыз. Бул Кайрат Нуртастын Сен да мен да деген чыгармасы болчу. Ошон үчүн биз Джонини бир аз жазалайлы. Жана мынчалык сезбей аттыңыз беле, эмне болуп кетти? Дагы биздин чыгармабыз барбы? Анда кийинки бир чыгарманы угалда болбосо жыйынтыктоочу. Же болсо азыр биз ушул менен биз жыйынтыктайлы. Жыйынтыктайлы. Колуңуз биз сизди түшүнүп Сизди аяп турабыз. Чын эле түшүнүп турабыз, аябай сездик. калпаргалайм болбой. Мында сиз тиркемеге эң эле рекорд киргиздиңиз. Себеби бул 4-5 секундда таап атса, сиз ага чейин таап 10 ыр бар болчу. Азыр бизге 9 эле ыр коюлду дагы. 9 ырдан сиз 5 ырды таптыңыз. Азаматсыз. Чыныгы музыкант экениңизди билдирдиңиз. Ооба. Бар болуңуз. Азаматсыз. Алымбек Татка ким болгон? Алымбек Татка. Алай хан болгон. Курманжан Даткан күйөөсү болду. Хан болгон. Монголдордун ханы болду. Алымбек Татка батыр болгон, кыргыз эл батыры. Алымбек Татка батыр болгон, Курманжан Датканын күйөөсү болгон. Курманжан Даткан күйөөсү кыргыз элин башкарган. Алымбек Татка батыр. Алымбек Татка эмен Курманжан Датканын күйөөсү Татка болгон. Алымбек Татка Курманжан Датканын күйөөсү болгон. Хан болгон. Алымбек Татка Курманжан Даткан Курманжан Датканын күйөөсү ошол учурдагы Датка болгон. Курманжан Даткан. Чыңгыз хан ким болгон? Чыңгыз хан болгон. Чыңгыз хан эмне? Батыр болгон да. Хан болгон. Монголиянын эмеси хан болгон. Чыңгыз хан дагы батыр болгон. Чыңгыз хан монголдордун Монголиянын эмеси ханы. Чыңгыз хан Монголиянын типа президенти. Монгол мамлекетинин ханы болгон Чыңгыз хан. Ким болгон? Чыңгыз хан монгол. Илгерки кыргыздардын келбеттери кандай болгон? Каме кызыл түстө, кызыл беттери кызыл болгон, сары болгон. Бою узун, сары, көзү көк. Чоң, күчтүү, бойлору узун. Жүзү сүйрө болгон. Кыргыздардын келбеттери олбурлуу болушкан, чоң болушкан бизге караганда. Ошондой эле маалыматтарды. Суу рингден чыкканда биринчи кайсы жакка карайт? Каалаган жагын. Оң жакты. Эки жагын карайт да. Биринчи оң тарапты карайт. элбетке Чыккан жагын эле караса керек. Сошондон чыкканда айланасын карайт болуш керек. жумчуштары Суу рингден чыкканда биринчи маңдайын карайт го. Машиналар өтүүчү жандар. Адамдар жана машиналар өтүүчү жандар. Эме да зебра. Зебра. Адамдар жана машиналар өтүчү пешеход. Жаны бар, а зебра да. адам зебра Зебра. Зебра. Жираф. Адамдар жана машиналар өтүүчү жаныбар. Билбейт. Экранга мындан да жакын отуруңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, себеби бүгүн бизде эстрада жылдызы Джони. Мына өзүбүз кол чабабыз, ушундайбыз. Жакшы. Сиздин дарегиңизге жазылган комментарийлер сизге канчалык дем күч берет? Жакшы эле дем күч берет. Көбүнчө эми баягы жаман комментарийлер аз, Кудайга шүгүр. Хейтерлер аз. Көбүнчө эле баягы Себеби өчүрөсүз. Жылуу сөздөрүн айткан комментарийлер көп да. Өчүрөсүзбү? Эми кээде баягы сөгүнүп сагынып жазгандарды өчүрөм. Жооп бербейсиз. Жок, аны өчүрүп коесуз. Жооп бербейм. Өчүрүп коесуз. Жакшы комментарийлерге жооп калтырасызбы? Калтырганга аракет кылам, бирок кээде баягы убакыттын тардыгына байланыштуу жетишпей калам да. Бизде убакыт кенен. Мына бул быйтыкчалар кыргызчасы. Билет белеңиз ушу сөздү. Могул кичинекей Джонинике абайлаңыз, Кененирээк диванга жайып алсаңыз. Кененирээк отургуч ошол жерге жайып алыңыз дагы. Биз азыр комментарий окуйбуз. Сиз ошого жараша ошол быйтыкчалардан кайсыны көргүңүз келсе, ооба, ошо менен жооп берсеңиз болот. Өздөрүнө жараша. Даярбызбы? Даярбыз.
ар бирине жооп берүүгө аракет кылабыз. Ушул жакта быйтыкчалар сизге кайсынысы көбүрөөк жакын? Магабы? Кайсыларды көбүрөөк Мага колдоносуз? жакын. Шуну көп колдоносуз, э? Сырткы түшсөм деле. Биз баштадык. Даярсызбы? Бул мага келген комментарийлерди окуйсуздар, э? Сиздин дарегиңизге жазылган комментарийлер ошол эле соцто Инстаграмдагы, YouTube каналыңыздагы ошол ырларга жазылган. Анда эмесе баштадык. Мирош калтырган экен. Эмнеге очки менен чыгасың, жашынакай көзүңдү жаап, көп жараша бербейт, катуу тийсе кечирип кой деген экен. Кандай дейсиз? Кандай жооп бересиз? Жанына кошуп коюңуз. Муну Сизге жөн кошпоңуз. эмнеге очкичен түшөсүң дептерби сүрөткө, э? Ооба. Эмнеге Эми очки жок, негизи бул часть имиджа деп билем, очкилерчи. Очкини өзүм жакшы көрөм негизи эле. Очкилериңиз көп аябай. Ооба, көп коллекционер эстем. Уланталы Кыргызстан деген билдирүүчү калтырган экен. Джони, жакшы жүрөсүңбү? Кичинекей Джонини анча мынча болсо дагы Инстаграмга киргизип койчу, сагынып калдык. Анан апасын качан көрсөтөсүң деп жазган экен. Ачыгын айтсаңыз ушу. Мына кичинекей Джони. Анан апама да айтып көрөйүн деп коюн. Жакшы. Эми аны деле бош убактарда тартып калам кээдечи, кичинекей Джонини отуруп, бирөөнү күтүп атканда, анан акыркы бир айдан бери тарта элекмин. Өзүңүз жалгыз отуруп тартасызбы же жаныңызда бирөө отурса? Жок, жанымда эмес. Мен, например, машинада отурганда бул жагында атасы отурган кылып атасын тартам, бул жагында өзүм отуруп өзүмдү тартам. Атасынан биринчи кичинекей Джонин образдарын полностью тартып алам, өзүм кичинекей сценарий башында баягы түзүп алыпчы. Анан атасына жооп берип аткандарды кылып тартып, анан кайра башка футболка кийип туруп атасын тартам, атасынын маскасын жаптап туруп. Анан ага көп деле убакыт кетпейт. Ашып кетсе 10 мүнөттө тартам, 20 мүнөттө монтаж кылып туруп салып коем. Жакшы. Андан кийинкиси? Даша аттуу билдирүүчү калтырган экен. Азаматсың Жаныбек. Бир нерсе чыкчу бала болчусуң, окуп жүргөндө эле. Мен сага баяндан берген мектепте мугалимиң. Дарья эжекен турбайбы? Дарья эжеке. Баяндан сабак берген, мага Баян билесиздер асыл. Мына эки смайлик сизге. Деп. Аябай жакшы сабак берчү. Эсимде, ал кайсы жылдары эле? 2002-2003 жылдары болчу. Андан бери 15 жыл өтүп кетиптир. Окуушулук кезиңиз. Жакшы, анда биз уланталы. Скорпион дейт. Кайсы скорпион? Мыкын скорпиону. Таанышсызбы? Көрүп калгам Инстаграмда. Таанышмын дегенде. Жакшы, Скорпион деген интернет колдонуучу пикир калтырыптыр. Бул чын эле Скорпион экен. Ай, Тирческанды оңдочу. Анан сүйлөгөн сөздөрүң ордунда эмес, көбүрөөк оку дейт. Ал кайсы видеонун астында экен, же кайсы каналдын астында экен? Ой, эмне сүрөттүн астында? Сүрөтүңүз жанагы костюм кийип анан мондай турган. Ага, эмне десем? Кандай жооп бересиз? Мондай, Болду. Ооба. Кыска нуска. Сөз менен деле жооп берип кое берейин? Сөз менен деле. Кыска болсо, ушуга тиешелүү болсо ушул смайлик. Деп койсоңуз. Макул деп коелу, макул. Анда кеттик. Көкбөрү дейт. Бул көкбөрү бул эми ким экени белгисиз. Мүмкүн сизге жакын адамыңыз же болбосо эч тааныбаган киши деген сыяктуу. Мага жакпады булар. Сүйгөнүмдү эстеп, кыйналып жатсам, кайра күттүм деп жиңге тиесиң дейт. Жакта хахат өткөн смайлик жок экен, Күттүм деп. Эми мына көрсөтүп коеюн. Жакшы. Эми ошо наоборот, ошо жакса керек. Жагып анан көп угуп анан сүйүүсүн эстеп. Унутам деп эле кайра ушуларды угуп эле жүрөгүм кайра эле тилип атпайсың. Ошо эми ал адамды ук деп кыйнаган эч ким жок да. Ушинтип эле жакын арада концерт бербеген кишилер ушинтип калат да. Ой, уксын, укпасын деп туруп анан концертке жакын келгенде эле мына урматтуу, мына биз баарыбызды концертке чакырабыз деп башкача болуп калат, экөөнү салыштыра келгенде экөө бири-бирине качпайт. Эң акыркы комментарий. Токтайым дейт. Джони, ырыңа базар жок. Бирок баардык жерге барганда эле бир күнү ойной бересиңби? Же ушул эле күнү билесиңби? Анан интервьюларыңдан баары окшош дейт. Рахмат биринчи эмесине, ыр жакшы дегенине рахмат. Экинчи суроо баардык интервьюлар окшош, э? Ооба. Анткени ар кайсы телеканалдарга барганда баардык интервьюларда бирдей эле суроолор бериле берет. Ошондуктан ошого жараша бирдей эле жооп да. Бүгүн өзгөчө болдубу? Бүгүн өзгөчө, мына алар менен сонун болуп атат, жагып атат.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыбыз Күттүмай ыры менен эле таанып билген Джони андан башка дагы чыгармаларын бүгүнкү эфирге алып келди. Ошондуктан биз менен болуңуздар, кызыктуу маек сиздер үчүн. Айтыңызчы, Джони, мектепте окуп жүргөндө кайсыл сабактан эң эле жакшы окучу элеңиз? Математикадан жакшы окучумун. О, анан? Английскийден. Анан? Географиячы? Мен негизи мектепте 8-класска чейин отличник болуп, 7-класска чейин отличник болуп, класстын лидери болуп, анан ошо Маданият министри болуп, 8-класста музыкага берилип кетип, анан сабактан да кичине алыстап кеткем да. Жакшы. Анда бизде 2 категория бар. Кайсылар? Тарых жана география. Кайсыны тандайсыз? Тарыхты аябай кичине тарыхтан каччумун. Анда географияга өтөлү. Географияга өтөлүбү? Мейли. Айла жок, Экөөнүн тең эле. Айла жок, бирөөсүн тандаш керекпиз. Географияга алабызбы же тарыхка? Географияга. Кыргызстанда канча облус бар? 7. Жакшы. Соң көл кайсыл жерде жайгашкан? Нарында. Нарында. Ысык көлдүн борбору кайсыл? Борбору Каракол. Каракол, Чүйдүкү? Бишкек. Токмок. Көрсө, ушундай экен. Кыргызстандагы эң бийик чоку? Эң бийик чоку Жеңиш чокусу болуш керек. Ооба, Жеңиш чокусу. Борбордогу эстелик канча жолу алмашкан? Кайсы эстелик? Манас атабыздын эстелиги турат азыр. Ошол буга чейин дагы мүмкүн өзгөргөнбү же өзгөргөн эмеспи? Канча жолу алмашты? Мен билгенден өзгөрө элек го дейм. Мен 2006-жылы Бишкекке келгем, ошол эле турса. Мен 2010-жылы келгем шаарга. Ошондо башка бирөө ону күн кармап. Лениндики эле ага чейин. Күн кармап. Күндү кармап турчу. Эме Уркуябы? Уркуябы эле. Ооба, сиздин билимиңизде канчалык жакын экениңизди түшүндүк. Кийинки суракка өтөлү. Бул суроолорго кыска жооп бериш керек. Кайсы кызга? Мага жооп бериңиз. Бул кызга. Бул кыз сизге кыска нуска суроолорду берет. Сиз дагы кыска эле жооп бересиз. Ооба, жок, же болбосо кыска эле. Макулсузбу? Ооба дебегиле дедиң. Ал бүттү. Бүттү. Коркпоңуз. Даярсыз, Даярмын. Жасалмасызбы? Жасалма эмесмин. Көп мактанасыз, Көп мактанбайм, көп мактанбайм. Көзүңүздү жасатайын деген оюңуз барбы? Жасатайын деген оюм жок. Тоналка колдоносузбу? Эфирге чыкканда, концертке чыкканда колдонобуз. Стилист менен иштешесизби? Стилист менен иштешпейм. Продюсер менен мушташкансызбы? Продюсер менен мушташкан эмесмин, продюсер менен мамилем жакшы. Карыз бербей качкансызбы? Карызды бербей болгон. Ооба. Соттолдуңуз беле? Жок, Кудай сактасын. Күттүмай же жду тебя? Күттүмай. Минор же мажор? Мажор. Өзүңүзгө жакпаган кыздар менен сүйлөшөсүзбү? Жок. Жылдыз оорусу менен ооругансыз? Жок. Чийки жумуртка ичкенсизби? Ичкем. Балмуздак же пиво? Балмуздак. Кайсы нота жагат? Фа. Чыңгыз Айтматовдун Сынган кылыч романы жагабы? Муну мектепте окуп жүргөнбүздө окуганбыз. Жагат албетте. Темир же бас? Бас. Биздин шоу же бум шоу? Биздин шоу. Биздин шоу. Биздин шоу бул бум шоу. Ооба. Жашоодогу урааныңыз? Жашоодо уран. Тек гана алга. Алга. Ооба. Жакшы, анда биз Чыңгыз Айтматовго кайтып келели. Сынган кылыч романын канчанчы классында окудуңуз эле? Эсимде жок. Мунун үзүндүлөрүн окуганбыз. Өзү китеп чоң да. Үзүндүлөрүн 7-8 класста болсо керек. 7-8 класста окугансыз. Бул Сынган кылыч романын ошондогу бир эле каарманды айтып бере аласызбы? Бир эле каарманды. Ошол жактагы сизге Султанмурат жагабы? Жанагы мындай смайлик гана. Ошо керек болот. Ошол Сынган кылычтагы Султанмурат сизге жагабы? Же болбосо Данияр? Алар башка, Султанмурат башкада да. Султанмурат дагы эрте келген турналарда. Данияр болсо Жамиля алар эмеде. Ооба, анда ушул жерден дагы бир аз ойлонбой жооп берип калдыңыз. Чыңгыз Айтматов бул эч качан Сынган кылыч романын жазган эмес. Көргөн Касымбековдуку да. Ооба, ошону колчу. Жакшы. Жакшы жооптор болду. Сиз бир эле ушул суроого бир аз таң калыштуу жооп бергениңиз болбосо, калганын баарына жакшы жооп бердиңиз. Кечирим сурайм Чыңгыз атабыздан. Азаматсыз бар болуңуз, билим деңгээлиңиз өтө бийик, өтө жогору экен. Бийиктиктерди багынтып жүрө бериңиз. Рахмат.
Instagram баракчасын бир гана популярдуулукка жетүү үчүн эмес, киреше табуу булагы катары колдонулуп калганын жакшы билебиз. Бул баракты колдонуучулар өзүнүн кызыктуу сүрөттөрүн, видеолорун же болбосо кайсы бир дүкөндү элге реклама кылгандыгы үчүн миллиондогон акчаларды табышууда. Мындай киреше булагынын негизгилери болуп жылдыздар эсептелет. Алардын алдыңкылары кимдер? Бүгүн биз ушул тууралуу сөз кылабыз. Биринчи орунду америкалык ырчы, көптөгөн ырлардын автору жана актриса Ариана Гранде ээледи. Анын катталуучулары 166 миллионду түзөт. Жана ар бир сүрөтүнө миллиондогон лайктарды топтой алат. Эң эле көп лайкы 4 миллионду түзөт. Ырчы айым кызыктуу видеолору, кызыктуу кадрлары менен гана эмес, кинодо аткарган ролдору үчүн дагы күйөрмандарынын купулуна толуп келет. Эң кызыктуусу Ариана Гранде ар бир киргизген посту үчүн $9,906,000 киреше табат. Арианадан кийинки эле орунда Селена Гомес турат. Instagram баракчасында катталуучулардын саны 161 миллион. Ал дайыма жасалма эмес, реалдуу жашоосун ачыкка чыгаргандыгы үчүн күйөрмандарынын купулуна толуп келет. Бир жолу Гомес өзүнүн кичинекей кезиндеги сүрөтүн жүктөгөн. Ал сүрөткө 6 миллион лайк топтолуп, ага өз пикирин калтыргандар 30 миңди түзгөн. Instagram жылдызы аталган Гомес өзүн гана эмес, атактуу чоң компанияларды рекламалоо менен алектенет. Анын ар бир рекламасы $800,000 түзөт. Бизде 3-чү орунда жаш миллиардер Кайли Дженнер. Миллиардердин катталуучулары 151 миллион болгондугу үчүн Гоместин кийинки Instagram жылдызы. Кайли баракчасына башкаларга салыштырмалуу аз гана сүрөт жүктөйт, бирок ар сүрөтү кызыктуу кадрларга бай. Дженнер баракчасындагы катталуучулары боюнча акыркылардан болгондугу менен Instagramда киреше табууда рекорд койгон. Себеби ар киргизген сүрөтүнө $1 миллион каражат табат. Шоу бизнес өкүлдөрү пунктуалдуу эмес деген ойдон мен бүгүн аябай алыстадым. Себеби бүгүнкү коногубуз өз убагында келип кызыктуу маек куруп бергени мага жакты. Эч кандай кемчилик көргөн жокмун. Мен дагы эч кандай кемчилик көргөн жокмун, бирок мага ушул көз айнеги аябай жакты. Ошондой кылсамбы деп атам. Ал деген эркектердики да. Жок, ал кыздардыкы кызыл түстө. Жони кыздардыкын тагын алыптыр. Жони. Бул жака. Ал кичинекей Жониники да бере берем ой. О, бирөө чоң бар экен, кичинекей да бар экен. Аз бир мүнөт. Төрт турыңыз айтып коңузчу мындай темаларды.